Эл аралык адам укуктарын коргоо күнүнө карата Ош шаарында атайын иш-чара уюштурулуп, өздүк документтерин ала албай жүргөн жарандарга жардам көрсөтүлүп, аларга өз укуктары тууралуу маалымат берилди. Адам укуктарына арналган иш-чара жигердүү жарандар долбоорунун алкагында уюштурулуп, укук коргоочулар жана юридикалык жардамга муктаж жарандар катышты. Долбоор өлкөдө юридикалык жардамга муктаж жарандарга арналган жигердүү жарандар долбоору ушул жылдын май айында башталган. Ошондон бери Ош, Баткен областарында 94 адамга ID-карт, жалпы жарандык паспорт, туулгандыгы, нике сыяктуу жарандык документтерди алууга жардам берилген. Долбоор Фергана өрөөнүндөгү чек арасыз юристтер коомдук бирикмеси менен биргеликте иш алып барат. Тажрыйбалуу юристтер кайрылгандарга акысыз жардам көрсөтүштү. 5 жылга мерчемделген долбоордун алкагында алдыдагы 4 жылда дагы 10 миңден ашуун жарандарга акысыз юридикалык жардам көрсөтүлө турганын билдиришүүдө. Aşı Özbekistan jaranı bolup yurdum. Keyin aşı nima metrikam yo'qligi tufayli men Өзбекстандын жараны болом, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүм жок болгон үчүн буга чейин паспорт ала албай жүргөмүн. Анан юристтерге кайрылып, алар Өзбекстан аркылуу күбөлүгүмдү алып, андан кийин паспорт алып беришти. Балдарымдын да паспорттары жок болгон. 20-га чыккан кызымдын документи жок эле. Менден кийин эле балдарым дагы документтерге ээ болушту. Farzandlarım без паспорт жүрүшүүдө. Şu dolbor boyunca biz negizi 5 yılın içinde bir 10 mingге жақын жарандарыбызга ушундай укуктук жардам көргөзөлү деп жатабыз. Бирок өзүңүздөр билгендей пандемия учурунда чектөөлөр өтө көп болду. Ошол биздин юристтер дагы чыга албай калды. Канча башталгандан баштап, ушул биз ноябрь айларында башталганда уже март айларында уже чектөөлөр кирип калды. Ошондуктан биз дагы көп региондорго бара албай калдык. Бирок ошол эле учурда биздин партнерлор, ушул Фергана өрөөнүнүн юристтери болгон коомдук уюмдар юристтери барып, мисалы үчүн ошол эле биздин Ош район, Ош областында 100га жакын жарандарыбызга ошол өздүк аныктоо документтерин алууга жардам көрсөтүп келди. Мындан ары биз Кудай буюрса пандемия бул апаат алыстаган сайын көптөгөн биздин юристтер каттай баштайт.